таластын ар жак башында Маймак деген айыл бар. Кадимки Майсалбекти майданга узатып, Толгонайдын бостоп турган жери бар. Мына ошол Маймак убагында СССР кезинде эң чоң айыл болгон, макам болгон, шаар түбүндөгү айыл деген. Бүгүнкү күндө ошол Маймак айылы акырындык менен анклавга айланып баратат. Дегеле бир депутат бар, басып барбаптыр. Биз өткөн жумада бир топ депутаттар, бир топ өкмөттүн мүчөлөр, министрликтин өкүлчүлүктөрү менен барып, ал жердин элдин көйгөйүн угуп келдик. Көйгөй ушундай: Казак-кыргыз өкмөттөр аралык келишим негизинде 1997 Алматыда кол коюлат. Ошол кол коюлган келишим негизинде биз Кыргыз тарап Казакстандын Луговой станциясын алабыз дагы Маймакты казактарга өткөрүп беребиз. Ошол келишимде Казак тарап Кыргызстанга салык төлөш керек, 4 түрүн Кыргыз тарап казактарга төлөш керек. 19 жылдан бери Кыргыз темир жолу казактарга жылына 1 миллион сом теңгеден салык төлөйт экен. Ал эми Маймак 19 жылдан бери бир тыйын албаптыр. Мына жергиликтүү элдин көйгөйү. Анан ал акционерлер общество Казак темир жолун өкүп кеткенден кийин ал жердеги жарандарды биздин кыргыздын жарандарын казактын атуулдугун албасаңар жумушка албайсыз деп атыптыр. Бүгүнкү күндө 70% кыргыздар казактын атуулдугун алып алды. 30% кетсе бул анклав болот, сок форуктай болуп Маймактан ажырайбыз. Өкмөт мына ушуну чечиш керек. Анан экинчи бир маселеси, миграция маселеси башка. Ошол жерден Вертекс деген алтындын концентрат кум ташыйт. Кант кызылчасын ташыйт. Ал эми бул жака уруксат бербейт экен да. Чечиле турган маселе да. Ушуну өкмөт чечкен эмес экен, өкмөттүн өкүлчүлүктөрү барган, бул жерде көйгөйдү уктурган. Мен депутаттык ушул тапшырма берейин, ушул өкмөт ушул Маймак маселесин чечүү боюнча алгылыктуу иштерди кылып туруп, жогорку кеңешке баяндама жасап берсин. Кыргыз темир жолу салык кызматы барсын. Мен Кара-Баран салык кызматынын башчысы айтты. Казак тарап 3 миллион теңге төлөп бергенге даярбыз. Бирок кагазыңарды бергилечи, жер силердики деген десе, биздики 19 жылдан бери ушу бир госактын бере албайт экен да. 19 жылдан бери салыктар албайт. Минте отурсак биз өзүбүздүн колубуз менен анклавга айлантып отпойбузбу? Ал жерде поселение бар болчу. Алар азыр поселениеге айланып калыптыр да. Же өкмөт Маймактын көйнөгүн чечип казак тарапка өткөрүп бериш керек, же көйгөйүн чечип туруп көрктөндүрүп бериш керек. Ал жерде сез бар эле, ал иштебей калды. Байкуш элдин жери жок, эли турат. Элин баары казак тарапка өтүп турат да. Ушул боюнча мен сунуш келтирем, ушуну өкмөт башчыга жеткизиңиз. Маймакка барып келген министрликтин өкүлчүлүктөрү, салык кызматынын башчысы, темир жолдун, миграциянын, чек ара кызматынын баардыгы барышты, көйгөйдү угуп келишти. Ушул боюнча менин дарегиме маалымат жөнөтүүсүн талап кылам. Рахмат.